Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Кыргыз элим, кандайсыздар, ден соолуктарыңыздар жакшыбы, амансыздарбы, жүрөсүздөрбү баарыңыздар? Мен бүгүнкү кыскача кайрылуум кыргыз элиме кайрылып кетет элем. Бир нерсе десиле бийлик асылып калабыз, бийлик депчи. Ошо бийлик деле Аллахын жараткан пенделери ушуларчы. Эми аларга деле иман хидаят берип калат. Бирок биякта хидаятта жүргөн, бул жакта элдер арасында Кудайга шүкүр кыргыз элинде хидаятта жүргөндөр көп. Бүгүнкү күндө Палестинада мусулман бир туугандарыбыз жапа чегип жатат. Туугандар, урматтуу мусулман бир тууган, урматтуу кыргыз элим, Чубак ажы айткандай, Алла рахматы. Башым көрбөсө болду, көчүгүм ит жесин дегендей, бүгүнкү күндө башыбызды бекитип тура берген болсок, ошо көчүбүздү жеген ит бир күн келип башыңды дагы жейт деп Чубак ажы айткандай, бүгүнкү күндө мына Турсунбай Бакыр уулу агабыз, агайыбыз, Алла ыраазы болсун, ал кишиге өтө колдон келишинче жон терisi менен сезип, жаны менен күйүп, мусулман бир туугандарыбызга ыйлап атат, ыйлап айтып атат. Бишкекте дедиби, 36 мектеп бар экен, еврейлердин мектеби. Кудду ошол мектеп бир күн келип, ошол Чубак ажы Алла рахмат айткандай болот, туугандар, эгер биз ошого көңүл бурбасак. Ошол нерсе бүгүн көчүбүздү жесе мейли, башыбыз аман болсо болду десек, бир күн келип ошолор кандай эле еврейлер Палестинаны оккупировать этип алгандай, ошо Бишкекти бир күн келип оккупировать этет. Ага дагы мейли десек чүйдү алат. Чүйдөн кийин үйлөр башкасын алат. Ушинтип отуруп, кыргыз эли биз дагы бир күн куулуп калбайлы тууган. Кичине ойлонойлу. Бүгүнкү күндө тайраңдап өзүңөр элестетип көргүлө. Жапа чегип жатса мусулман бир тууганыбыз, жапа чегип, канча деген апаларыбыз, канча деген эжелерибиз, карындаштарыбыз, ага инилерибиз, ошолор мусулман бир туугандарыбыз, балдарыбыз өлүп атат. Кантип бүгүнкү күндө жүрөгүңөр чыдап тойдо тайраңдап жүрөсүңөр? Андай нерселер жок эмес, мен көзүм менен көрүп эле атам. Именно кыргыз элинин баары дебейм, ооба. Кыргыз эли биз тарыхыбыз бар, улуу элбиз, Кудайга шүгүр. Элибиз бар, ата тегибиз бар. Бизде акылдуу инсандар көп, бирокчу азыркы учурда деле мээрим кайрымдуулук кылгандар деле жок эмес, Кудайга шүгүр. Мечиттерде жамаат болуп дуба кылып атышат. Алла ыраазы болсун ал жамааттарыбызга. Бирок дагы ошол эле коомчулуктун ичинде бүгүнкү күндө бир нерсе десе эле бийлик асылбай, эл өзүбүздү дагы карайлы. Тойлорду тайраңдап өткөрүп атасыңар. Бирөө жапа чегип баласынан айрылып, бирөө атасынан айрылып, бирөө семьясы завалдын түбүндө калып кетип ыйлап отурат. Эй, көзүңөрдү ачкыла кыргыздар. Бүгүнкү күндө сен ошо мага тиешелүү эмес, ал нерсе мага тиешелүү эмес дей турган болсоң, бүгүнкү күндө тайраңдап тоюңду токтотпосоң, ашыңды токтотпой турган болсоң, анан улак берүүнү токтотпой турган болсоң, ушундай моментте аза күтпөй турган болсоң, жүрөгүң менен сезбей турган болсоң, айтып коеюн. Бул менин сөзүм эмес. Бул кимдин сөзү? Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү. Ал кандай сөзү дейт? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Имандуунун баары бир тууган" дейт. Ла иляха иллаллах деп келме келтиргендин баары бир тууган дейт. Значит, пайгамбарыбыз айткан, эмне деген? Пайгамбарыбыз мусулман имандуу бул бир дене сыяктуу деген. Мусулманмын деген бир дене сыяктуу. Бул дененин бир мүчөсү ооруса, калган дене нервтер сезгендей эле мусулман да ошондой сезиш керек дейт. Бүгүнкү күндө ошо биздин бир мүчөбүз жапа чегип жатат. Жөөттөр, яхудилер каалагандай калчап атышат, көрүп атасыңар. Ошону биз көзгө илбестен бүгүнкү күндө тайраңдап той өткөзүп, арак шарапты ичип жыргай турган болсок, кыямат күнү айтып коеюн. Кыямат күнү биз жооп беребиз, баардыгыбыз жооп беребиз. Мен бул сөз баардыгыңа тиешелүү эмес, урматтуу мусулман бир тууганым. Кудайга шүгүр, жакшы адамдар көп, бирок ошолордун арасында кайдыгер карагандар да бар. Бул сөз именно ошол кайдыгер карагандарга. Жөнөкөйсүңбү, депутатсыңбы, президентсиңби, УКМКнын башчысысыңбы, башкасыңбы, бүгүнкү күндө кайдыгер карачу болсоң, эртең кыямат күнү баардыгыбызга кыямат бар, ахирет бар, бейиш бар, тозок бар. Аллах билүүчү, Аллах сезүүчү, Аллах таала өлтүрүүчү, Аллах таала жаратуучу, Аллах таала жан берүүчү, Аллах таала рызык берүүчү, Аллах таала ийгиликке алуучу, Аллах таала күнөөлөрдөн аруу. Вала хаула вала куввата илля биллах. Так что, урматтуу мусулман бир тууганым, урматтуу кыргыз элим, бүгүнкү күндө аза күтпөстөн, тайраңдап тоюңду токтотпостон, дагы той ашыңы, дагы жана башкаңы, дагы бир балакат той деп отуруп, биз кыргыз эли бүгүнкү күндө оңолбой турган болдук. Качан биз исрафтан айрылабыз? Качан биз ошо мусулман бир туугандарыбызга жан күйгүзүп, жан кейип, жон терибиз менен сезип, жүрөгүбүз менен сезип,
дуа кылмайынча биз бүгүнкү күндө оңолбойбуз. Айтып коеюн, Садыр Жапаровдон үмүт кылбагыла, Камчы Кыдыршаевичтен үмүт кылбагыла. Алар болгону себепкер бир гана Аллахтыр. Аллах биздин рызкыбызды берүүчү, Аллах өлтүрүүчү, Аллах тирилтүүчү, Аллах акырет кыяматтын сурап жоопту сурап алуучу. Урматтуу мусулман бир тууганым, көңүлүңөргө сөзүм тийген болсо бирок кечирим сурайм. Мен ушу соц тармактарда карап акыркы күндөр жүрөгүм чыдабады, бирок акыры кайрылуу жасадым. Эми бир депутат болсом экен, же болбосо бир соц тармактарда бир блогер же бир артист болсом экен, же болбосо бир Тынар Курбаналиев болсом дагы майыла эле бир чыгып алсам, эл мени тааныйт деп сүйлөп койсом жетмей экен. Мага окшогон жөнөкөй карапайым элдердин сөзү анча мынча жерде жете бербейт экен. Ошон үчүн мусулман бир тууганым, урматтуу кыргыз элим, дагы бир жолу кайрыларым. Бүгүнкү күндө аза күтпөй турган болсо, аза күтүү десе эле сразу эле туура эмес түшүнүшөт илгеркилерчи. Жанагы эмне деп коет, кыскасы союз маалында жашагандарды коммунисттер аза күтүү десе эле ошо 40 жылдык аш, анан кийин 3 күндүк анан кара кийим кийиш керек, сакал коюш керек 40 күн. Жок, андай эмес. Аза күтүү деген бул жүрөктөн аза күтүп, жүрөктөн дуа кылуу. Ошол бүгүнкү күндө биз ошолорду кылбай турган болсок, ошол нерсе мени Алла Таала салды. Себеби Алла Таала айтат: "Ой, акыл ээлери, мен берген акыл менен пикирлегиле" дейт. Мен акылым Алла салды, мен болгону жеткирдим. Жеткирүүчүбүз биз, эскертүүчүбүз болду. Хидаят Алладан, биз дуа кылабыз, болгону ошол. Урматтуу кыргыз элим, сөздөрүм катуу тийсе кечиресиздер. Анча мынча туура эмес сүйлөп алгандарым болсо дагы кечирим сурайм. Комментарийга